Kurmalar аябай курбанчылык менен өсө турган баягы жемиштердин бири. Биз мисалы 1000 сомго Кыргызстанда алма тиге турган болсок 1000 сомго көчөт алып тигип коебуз да. Бирок бияктан бир курманы өстүрүш үчүн $1000 келет экен да. Анан бул баягы узакка чейин адам өткөндө бир дамылагер айтып берди ошол баягы укмалы. Бул адам атаны жараткан топурактан арткан топурак менен ушу курманы жараткан дейт да Аллах Таала. Бул адамга окшошот экен дейт да. Адамдай бул 70-80 жылга чейин жашайт экен да. Адамдын башын алса өлүп калгандай, мунун чоккусун кыркып салса өлүп калат экен да булчу курма. Ушундай экен. Анан ошол бул курмадагы витаминдер адамдын ден соолугуна аябай пайда экен. Анан булардын обустен көрүп аткандар, мисалы, караңыздар, мына жаңы мөмө байлап башташты да, мынтип арасын карасаңыздар көрүнөт да. Мисалы, мөмө болжол менен бир 6-7 жылдык курма болот экен да. 40 жыл, 50 жыл, 70 жыл, 80 жылга чейин алат экен. Анан баягы булар жаңы кезинде аз алып баштайт экен, 10 жылдын тегерегинде. Анан баягы канча жыл өткөн сайын, жаш алып мөмө алган сайын көбөйө баштайт экен да, 100 жылга чейин берген курмалар бар экен да. Анан буларды зиттеп ата бабалар тигип коет экен, бир жакшы жери, баладан балага мурас болуп калып кете берет экен да. Биздин алмалар 5-10 жылда, 15 жылда жарабай калат, булардыкы жыл өткөн сайын күч алат экен да. Анан бул курманы бул аябай сууну талап кылган жемиштердин бири экен. Эгер суусу кем болуп кала турган болсо, жакшы каралбай кала турган болсо, баягы мөмөлөрү жакшы сочный болбой, кургак болуп, дамы жок болуп, курт түшүп, сууну жакшы ичпеген курмалар дароо эле кургап калат экен дагы, дароо эле курт түшүп кетет экен. Анан бул аябай мындайча айтканда назик да. Бул аябай ухотту талап кылган курмалардын бири да. Курмалар боюнча ошол Пайгамбарыбыздын ажуа деген курманы айткан хадис мазмунда бар экен да. Силер оорукчан адамдарды ажуа менен дарылагыла деген хадис мазмунда келет экен да. Ошон үчүн Кудай буйрса бияктан ажуа деген курма алып кете турган болсоңуздар, аябай жакшы. Буда биз жана иммунитетти көтөрөбүз деп көп аракет кылабыз го, иммунитетти көтөргөнгө витаминге бай ажуа курмасы эң жакшы да, эң жакшы курма. Жана Пайгамбар ошо ажуа курма боюнча айтканы бар. Ким эгер эрте менен жетини жей турган болсо, кечке чейин ага сыйкыр, жин, бала жолобойт экен да, мындайча айткандачы, маанисинде, мазмунда. Ошон үчүн бул ажуаны ким колдон келсе, алып кетип алып, үйгө көбүрөөк алып кетип бекитип жей турган эң жакшы курма ажуа. Көп ойлонот да, бияка келгенде магазинге кирсе, курманын түрү быжырайт эле, кайсыны алып кетем? Мен алып кетем дейт, бирок эң жакшысы колдон келсе, ажуа алып кеткен жакшы болот да. Бирок баасы да кымбат, бирок ошондой нерсе да. Анан өткөндө ошол Аскар Али Дамбулан айтып аткан сөзүн да уктум, эгер боюнда бар аялдарга бере турган болсо, ошол баягы карындар баланын аң сезими жакшы өрчүт экен да. Анан сулуу шекилде түшөт дейт да, чырайлуу болуп түшөт дейт да. Бул Пайгамбарыбыз айткан ажуанын ушундай көп касиеттери бар экен да. Анан Кудай буйрса туугандар, биз бул жакта өзү Таластын кулундарыбыз келгенибизге бир айдай болду деп калды, өз туралы тааныштырып коелу. Ошол келип бул жакка жайгашып көрөлү, кандай болот, изилдеп көрөлү, ажыларга кызмат кылып көрөлү деп ушул жактарда атайын Мадинаны изилдеп жүрүп. Анан биз баягы бул жакка көп келдик умрагачы. Келгенде баягы ажылардын көйгөйлөрүн жакшы түшүнөбүз да. Келгенде бияка келгенде биринчи эле тамактан кыйналабыз. Анан кийин курмаларга келгенде кыйналабыз. Кандай курманы алабыз? Магазиндерге барсаң, биякта барып эле шуулап сатып жана Индиядан, Бангладештен келгендер көп да. Анан бир жолу мен ушинтип ажуаны мактанып, биринчи келгенде апарып алып, туугандарын баарын чакырып, укмуш ажуаны мактап туруп берсем, уят болгом, арандан курттар чыгып, катуулар чыгып, мактап аткан ажуам ушул деп дагы уят болгом да. Анан кийин көрсө, келип отуруп бул нерсени үйрөндүк да. Анан биринчи келген киши туугандар ажуа алганда алданып калат да. Же жакшысын кымбат алып алат, же болбосо арзаны начарын алып алат да. Курт түшүп кеткен, же болбосо жанагындай ажуаны аябай бул түрү көп болот экен да. Чаңдаштырылган ажуа, Мадинадан тышкары өскөн ажуа, чоң, кичекей, аябай түрү көп болот экен да. Ошон үчүн туугандар биз бу жака келгенде кыргыздарга кызмат кылып атабыз. Ошол эң ишеничтүү. Сиздер барып конокторго барып бергенде уят болбой тургандагыдай ажуанын мындай нукуразын Кудай буйрса силерге жеткирип беребиз. Ажуанын өзү асылы өтө мындай чоң болбойт да. Баягы чоңдорун көптөр кызыгып берет да. Чоң ажуа экен деп. Ал чоң ажуалар чаңдашкан болот.
анан өңү кызыл, анан онда ак ысыктыктары көп болот, алар да таза эмес болот да. Эң тазалары өтө орточо болот экен, жана капкара түстө болот экен да. Ошон ажуанын ошондой түрлөрү биякта азыр туугандар биз Кудай буйруса эгер бизге заказ берсеңиздер, биз комнаталарга чейин киргизип беребиз. Эгер өзүңүздөр алсаңыздар туугандар, сиздерге жакшылык кылып айтып атабыз. Ушул кезде баягы сакталып келип биздин алмалар сактаганда ол сактайт да. Эми чыгарып баштады, көбүнчө курт болуп атат да. Иhtiyat болушуңуздар керек. Эгер бизден албайм десеңиздер деле, магазиндерден алам десеңиздер, ажуаларды өтө сак болуңуздар да. Аразында мисалы bir kilo алсаңыздар, аразында bir канчасы курт чыгып калган, өтө биз канча изилеп, кыдырып, складтарды, баягы холодильниктердин баарын карап изилеп атабыз да. Ошон үчүн Кудай буйруса бизге эгер алам десеңиздер, бизге заказ берсеңиздер, бизде курманын 2-3 түрүн жеткирип беребиз да. Анан ошол боюнча кыскача маалымат ушул. Анан акылдашып, кеңешип тургандар биз ошо 45 реалдан берип атабыз. 45 реалдагы бул мындайча айтканда арзан. Эгер курма убактарга, магазиндерге түшө турган болсо, налогтору, биякта ккмдери кымбат болот дагы, баасы көтөрүлүп кетет. Биз ошолордун баарын аттап барып туруп, прямой точкадан алып чыгып туруп, ажыларга кызмат кылып атабыз. Анан ажыларда да кайсы көйгөй бар? Мисалы, кээ бирлерде сом бар. Сомун деле алып беребиз. Реалын деле, доллар деле реал кылып бере беребиз. Кээ бир Меккеден келгендер акчалары түгөнүп келип калат да, курма алып кетейин дейт, акчасы жетпейт. Бизде Мбанктын номерин беребиз, Кыргызстанда бирөө баласына же бирөөгө чалат, но акча которуп койду. Ошол жерден акча деле бере беребиз да, курма деле бере беребиз, доллар керек болсо доллар бере беребиз, реал керек болсо реал бере беребиз да. Кыскасы ажыларда кандай көйгөй болгон болсо, ошолордун баарын Кудай буйруса чечкен аракетин кылып атабыз. Ошол кыскача маалыматым ушул туугандар, тамагыңыздар кабыл болсун, зыяратыңыздар кабыл болсун. Тамла азан болуп калды, кандай кылабыз?